Азыркыга чейин Бул Туаса шал оорусу менен жабыркаган Үкөй Мураталиева төрөлгөндөн тарта экинчи топтогу майып деген статусту тастыктоо үчүн 2020 жылга чейин жыл сайын текшерүүдөн өтүп келген. Соңку жылдары сөөктөрү тынбай ооругандан улам биринчи топко өтүү процедурасы 7 айга созулганын жаны кейип айтып берип жатат. 2022-жылы турмушка чыктым. Боюмда болду. Менин коркконум кайра эле бел оору, көйгөйүм пайда болгондон мен ойлодум, раз ухудшение здоровья биринчи категорияга өтөйүн деп. Ошондо мындай сунуш түштү, үйдөн майыптыкты оформление кылабыз деп. Бирок азыр эле кеп кылып кеттим сизге. Биз оформленияны менин боюмда 2,5 ай кезинде баштадык. Анан аз жерден төрөгөнгө аз калганда араң бүтүрдүк. Эми Үкөй сыяктуу акыбалда турган жарандарга мамлекет жеңилдик берет. Тагыраагы майыптуулук макамын тастыктоонун мөөнөтү узарды. 1-сентябрдан тарта экинчи топтогу майыптыгы бар жарандар ар жыл эмес 4 жылда бир гана жолу текшерүүдөн өтөт. Ал эми биринчи топтогу майыптыгы барлар 7 жыл сайын комиссиядан өтүп турушат. Жыл сайын миңдеген жарандарыбыз өзүнүн майыптуулук статусун тастыкташ үчүн кайрадан комиссиядан өтүп турчу. Бул кайрадан документтерди чогултуп, очереттерде туруп, бюрократиядан өтүп туруп, атайын ушу медико социалдык комиссиядан жыл сайын өтүп турчу. Бирок эми 1-сентябрдан баштап жаңы эрежелер күчүнө кирди. Ошол майыптуулук статусун тастыкташ үчүн мөөнөттөр узартылды. Бул чындап эле ушуга чейин 20-30 жылдан бери болуп келген практика логикага жатпайт да. Мисалы кишинин буту же жок, колу жок болсо ал жыл сайын комиссияга келип тастыкташтын кереги жок да. Бул демилгени Юстиция министрлиги сунуштап чыкты. Себеби өлкөдөгү 200 миңден ашык жаран ар жыл сайын түйшүк тартып, майыптуулук статусун тастыктоо үчүн айлап созулган текшерүүдөн өтүп келишет. Бул кабарды өлкөдөгү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иш алып барган уюмдар дагы кубаттоодо. Себеби бул ден соолугунан жабыркаган жарандарды ашыкча стресстен дагы, түйшүктөн дагы арылтат. Бул майыптыгы бар адамдарга болгон стрессти ылдыйлатат. Эмне үчүн дегенде 2 жыл сайын жылыга МСК барып кайта ошо свидетельствование өтүш өтө биринчиден финансовый жактан кыйынчыл, экинчи жактан физикалык жактан. Эгер сенин алып бара турган адам жок болсо, такси менен барышың керек, же болбосо ар кандай кыйынчылыктар болот да, сени кийинтиш керек, же болбосо аяктагы очередтер бар. Муну менен катар Юстиция министрлиги Туаса майыптуулуктун айрым түрлөрү боюнча мөөнөттү чектеген учурларды алып салуу жагы дагы каралып жатканын кошумчалады. Чолпон Бейшелен кызы, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24.